Kız tili. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Мумбековна. Жактын темасы биринчи жактын көптүк түрүнүн быс мүчөсү кесиптер. Биз деген сөз биринчи жактын көптүк түрү. Биз деген сөздүн биринчи жактын көптүк түрүнүн мүчөсү быс. Окончание первого лица множественного числе, окончание быс. Биз, бус, бүз деген варианттары бар. Изменяется на 4 варианта. Быз, биз, бус, бүз. Үй кызматчы. Значит, домработница. Үй кызматчылар, домработницы. Окончание лар обозначает множественное числе. Биз үй кызматчыларбыз. Мы домработницы. Үй кызматчыбыз деп айтсак да болот. Можно даже говорить просто үй кызматчыбыз, потому что с помощью окончания быз нам известно, кто домработница. Бала багуучу, нянька. Биз бала багуучубуз. Жөн гана бала багуучубуз деп айтсак да болот. Анткени буз мүчөсүнүн жардамы менен ким бала багуучу экендиги белгилүү. Тартип сакчысы. Тартип сакчылары. Биз тартип сакчыларыбыз. Тартип сакчыларыбыз деп айтсак да болот, потому что с помощью окончания быз нам известно, кто тартип сакчылары. Мергенчи. Мергенчилер. Биз мергенчилербиз. Мергенчилербиз деп айтсак да болот. Можно убрать слово биз, потому что в конце прибавлено окончание биз. С помощью этого окончания нам известно, кто охотник. Сүрөтчү. Сүрөтчүлөр. Биз сүрөтчүлөрбүз. Жөн гана сүрөтчүлөрбүз деп айтсак да болот. Биз деген биринчи көптүк түрүнүн биринчи жагынын пыз, пиз, пуз, пүз деген да варианттары бар. Есть еще такой варианты. Если корень заканчивается твердый согласными, тогда окончание начинается твердый п. Биз космонавтпыз. Вот смотрите, корень космонавт, в конце т твердый, а окончание тоже начинается твердой буквами. Можно говорить космонавтпыз без слова биз, с помощью окончания пыз нам понятно, кто космонавт. Президент, биз президентпиз. Вот смотрите, президент, в конце т твердый, а окончание тоже начинается твердой буквами. И дружится и, поэтому окончание пис выбирали. Можно даже говорить президент пис, потому что с помощью окончания пис нам понятно, кто президент. Биз түркпүз. Жөн гана түркпүз деп айтсак болот. Биз оруспуз. Жөн гана оруспуз деп да айтсак болот. О менен у үндөшө келгендиктен пуз мүчөсүн тандадык. Биз өлүкпүз, мы мертвые. Жөн гана өлүкпүз десек да болот. Ö менен ü үндөшө келгендиктен пүз мүчөсүн тандадык. Тапшырма. Биз деген сөздүн маанисин түшүнөбүз, жаттайбыз. Быз, биз, буз, бүз, пыз, пиз, пуз, пүз деген варианттарды жатка билебиз. Биз үй кызматчыбыз, биз түркпүз, биз мергенчибиз, биз өлүкпүз, биз сүрөтчүбүз деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түзүп дептерибизге жазабыз. Саламатта калыңыздар.